Бүгүн биз окуп түшүнүүгө пайда бере турчу материалдар жөнүндө, онлайн булактар жөнүндө талкуу кылган аракет кылалы. Биринчи эле оюма келген бул контентчиде жакшы маалыматтар бизге ЖРТга пайдалуу маалыматтар барбы? Анткени окуп түшүнүү үчүн китептерди, адабий китептерди окуунун өзү жетишсиз. Заманбап маалыматтар, заманбап макалаларды окуш керекпиз. Ал үчүн Google'га контентчи деп жазабыз. Контентчи деп жазсак эле биринчи сайт чыгат. contentchi.com деп чыгат. Контентчиге киргенсиңерде, мына contentchi.comго кирдик. Контентчиге кирдик. Өзүмдү кичине четке алып турайын. Эмне бар экен ичинде? Подкасттар, финансы, мамиле куруу, адабият, программдоо, окуя жарыяла дейт, дагы башка. Финансы жөнүндө макалалар бар экен. Андан кийин мисалы подкасттар бар биякта. Подкасттар жөнүндө кийин өзүнчө үйрөнөбүз. Так, финансы жөнүндө бир макала окуйлу. Мисалы ЖРТда ушундай бир ошого жакын бир макала келип калышы мүмкүнбү? Мисалы санарип көчмөн деген дароо азыркы заманда, азыркы учурда популярдуу болуп жаткан темалардын бирөөсү. Эмне үчүн? Анткени дистанциядан, аралыктан иштөө учурда кеңири таралып жаткан бир көрүнүш. Мен айткандай эле, мен 11 классымда ЖРТ тапшыргам, бир жолу эле тапшыргам негизи. Ошол тапшырып атканда дагы фрилансер деген тема келген. Фрилансер деген болсо, бул ошол санарип көчмөн деген сыяктуу бир сөз. Мен фрилансерди муну дагы мурда да айткам. Бишкекте бир конференция болуп калып, эптеп кечигип бар нерсе болуп барганмын. Кечигип калбайын деп таксиге акча кетириш керек болгон. Акчам аз эле десем болот. Анан айла жоктон кой, кечигип барбайын деп 200 сом таксиге кетирип, убактында барган аракет кылдым. Бир аз кечигип бардым, бирок ал конференция өзү дагы кеч башталды, мен баргандан дагычы. Анан кичине акча кетиргениме өкүнүп калдым. Бирок ошол жактан фрилансер деген эмне деп сураганда, ким жооп берди? Аудиторияда 100гө жакын киши, 50дөн ашык киши деп ойлойм. Ошонун ичинен бирөөсү гана фрилансерди, бир экөөсү гана билчү ошол убактачы. Азыр болсо бир аз тарап жаткан сөз. Эми бияктан фрилансер деген жөнүндө бир макала окуп көрөлү. Фрилансер же болбосо санарип көчмөн деген ким? Digital nomad дейт, англисче сөз. Бул болсо санарип деген digital, nomad деген көчмөн. Демек санарип көчмөн. Санариптик көчмөндөр көбүнчө жаш адамдар жана билим экономикасынын көпчүлүк тармактарында иштешет. Маркетинг, дизайн, IT, жазуу, медиа, репетитордук жана консалтинг деген кеңеш берүү деп койсок болот. MBO Partners компаниясынын 2020-жылдагы изилдөөсүнө ылайык, АКШда 10,9 миллион санариптик көчмөндөр бар жана дагы 19 миллион америкалык санариптик көчмөндөрдүн жашоо образын караштырып жатканын билдиришкен дейт. 300 миллиондун 10 миллиону санарип көчмөн болуп атса, бул деген калькуляторду алайлы. Канча процент болот? Көп да. 3%. Ар бир 100 адамдын 3-өсү санарип көчмөн деп MBO Partners деген 20-жылда АКШда ушундай чыгарыптыр. Эми бул билбейм канчалык чындакка жакын, эмнеси болсо да. Санариптик көчмөндөр алыскы кызматкерлер же билим процессин аутсорсингинин кызматкерлери болушу мүмкүн. Жаңы сөздөр көп. Эмне? Аутсорсинг деген эмне? Аны Google'дан карап көргүлө. Негизи мен билем, азыр түшүндүргөн убакыт кетирбейин. Көпчүлүк телекоммуникаторлор жана фрилансерлер техникалык жактан санариптик көчмөндөр болсо да, бул термин көбүнчө чет өлкөдө жашаган же саякаттап жүргөн адамдарды же иштеп жүргөн ата мекендик адамдарды сүрөттөө үчүн колдонулат. Кээ бир санариптик көчмөндөрдүн ар түрдүү кардарлары бар жана жумуштарды айкалыштыруу аркылуу жан багышат. Ал эми башкалары кардарлар менен белгилүү бир жумуш көлөмүн же эсепке алынуучу сааттарды кепилдеген расмий же жарым формалдуу келишимдер аркылуу иш алып барышат. Outside бул co-living, coworkingге жетүүнү камсыз кылган санариптик көчмөндөрдүн онлайн коомчулугу. Ошондой эле алыскы жумушчуларды колдоо кызматтарын сунуштайт. Сыртта алардын мүчөлөрүнүн орточо жашы
35 жашта жана мүчөлөрүнүн 65% жалгыз бой же ажырашкандар экен. Так, Outside деген менин оюмча бул сайтка мен кирсем керек. Эгер биз санарип көчмөн болууну кааласак, белгилүү бир жака баргыбыз келсе, белгилүү мамлекетке барып, бирок ишибиз Кыргызстанда, интернет аркылуу иштейбиз да. Мисалы мен азыр билимот курсун болсо, билимот курсуну мен Кыргызстандын бардык жеринде туруп өтө алам, анткени онлайн курстар. Бирок мен Кыргызстанда, Кара-Балтада офлайн лабораторияда иштейм, ошондуктан менин жумушум учурда жарымы санариптик жумуш болуп атат, фрилансерлик десек болот окшойт, бирок неме эмес. Көбүнчө санарип көчмөн деп эмнеге айтышат экен? Чет мамлекетке барып иштегенге, өзүнүн мекенинен башка жакка барып. Меники учурда менен 8-ден 5-ке чейин жумушта иштейм. Андан кийин кечинде келип туруп, бош убактымда футбол, башка нерселерден болгон бош убакытта билимот менен алек болом. Демек, меники санариптик жумуш болот деп ойлойм. Мен бир жыл айттым эле, бир жыл мен ойлогон темалардын көпчүлүгү келип калган окуп түшүнүүдөчү. Ошол сыяктуу не эле келет, кайра эле роботтор жөнүндө келет, оорулар жөнүндө келет, билбейм, ушундай санариптик нерселер жөнүндө келет. Анан бир акын же бир улуттук бир тема келет. Ошолор келет да, дежурный нерселерчи, бирок дежурный дегенде жаңы көз караш менен айтылган тексттер келет. Адабий окуудагы тексттер эмес. Мектептин китептерин окуу, адабий чыгармаларды окуу, Сынган кылыч, билбейм, Война и мир, Анна Карениналарды окуу албетте пайдасын берет деп 100% ишенем. Бирок андан сырткары дагы кызыктуу материалдарды окуган бизге сөзсүз пайдасын берет. Бул сайттан силер жөн гана ушундай макала азыраак биякта азырынча буларды окусаңар болот, анан кийин подкаст окусаңар болот. Подкаст бөлүмүнө барып туруп, мисалы Кажы-Кожу подкасты бар, кызыктуу темаларга адамдар менен аудио маек курат. Биз болсо өзүбүздүн башка ишибизди аткарып жатып дагы подкасттарды окусак болот. Азыр булардын сайтынан окуса болобу, көрөйүнчү. Германия уюмдар жана алардын кызматташтыгы, Кажы-Кожунун өзүнө кирейин. Кажы-Кожуга кирдим. Эски подкасттары барбы? Бар экен. Муну окусам болобу, мисалы? Азаттын окуясы, андай-мындай. Муну угуш үчүн мен каяктан угам? Угуш үчүн мына негизи подкаст тиркемелер болот. Ошол жактан угуш керекпиз. Бош жүргөндө iTunes, телефонуңар iPhone болсо, подкаст деген бар, подкаст приложение. Же Google подкастты установка кылгыла Androidке, Spotify'ды установка кылгыла, же дагы башка платформалардын тизмеси бар. Ошолорду тизмелердин карап, подкаст тиркемелерди каалаганыңарды установка кылып туруп, мен оюмча iPhone'дан Apple Podcast, Google'дан Google Podcast, Android'ден же болбосо Pocket Cast, Castro, кыскасы ушуларды установка кылсаңар болот. Көпчүлүгүндө подкасттар бар. Мисалы мына, биякта угулат экен азыр мен. Бул подкаст.ру деген сайтта экен. Саламатсыздарбы, урматтуу Кажы-Кожу подкастынын угармандары? Сиздер менен кайрадан Подкасттар жөнүндө кийинде өзүнчө бир чыгарылыш кылган аракет кылабыз. Мен ушундай форматта, пауза. Ушундай форматта дагы видеолор чыгарып турган аракет кылам. Эркин монтаждаганы аз убакыт кетет. Бирок элдерге жагабы жокпу деген бир сөз бар. Аны дагы ойлонойын, ойлонбойын деген дагы менде бир нерсе бар. Балким силерге кызыктуу маалымат болду, билбейм. Бирок окуп түшүнүү үчүн сөзсүз ушундай макалаларды окуп туруш керекпиз. Шокумдар бар. Суперинфону билбейм, күмөн санайм. Бирок Азаттык дагы башкаларда сапаттуу, пайдалуу бир темага талкуу болгон болсо, же макала жазылган болсо, ошолорду окусак арзыйт деп эсептейм.